Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Биз каналыбыз ачылганда эле ушул калктын бардык катмарынан кайрылган жарандарга сөз берүүгө убада кылганбыз. Мына ошол убадабызга биз акырына чейин турабыз деген ойдобуз. Бүгүн биздин каналыбызга балыкчы Акжол ынтымак коомунун жетекчиси Акжолтой Тукунов мырза келип отурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Алды менен ушул биздин каналга ишенип келгениңизге рахмат айтайын деген оюңузду азыр коомчулукка кенен айтууга биз убакыт берели. Алгачкы ушу сурообуз, сиз так ушул коомчулукту түйшөлтүп жаткан уран маселесине мына ушуга байланыштуу келип отурасыз. Бул уран маселеси менен ушул Акжол ынтымагы коомунун кандай байланышы бар? Сиздердин максаты эмне? Рахмат Канша эже, сизге да биринчиден өмүрүңүзгө береке берсин жаратканым. Жана сиз ушундай площадка уюштуруп, ар бир жарандын өзүнүн оюн, пикирин жана көйгөйдү айтууга площадка түзүп берип атканыңызга чоң ыраазычылык билдирем. Иштериңизге ийгилик. Биринчиден ушу сиздин суроого так этип айта кетебиз. Балыкчы Акжол ынтымак коому негизи түптөлгөн 2016-жылы түптөгөнбүз. Анан бул коомдун 3 максаты бар да. Биринчи, кыргыздардын жарандарына сергек жашоого үндөө. Экинчи, каада салт, ата бабабыздын үрп адатын унутпоо. Үчүнчүсү болсо жаратылышка аяр мамиле жасоо. Ошондуктан биздин уран маселесине жуурулушуп, айланып, кошулуп калганыбыз ошо жаратылышка аяр мамиле жасоо үчүн башталды да. Анткени деген биз жыл сайын ысык көлүбүздү булгабайлы деген акция өткөрөбүз. Көчөттөрдү тигебиз жаз мезгилинде. Ошонун негизинен мен бул ишке январдын башында кулак кагып угуп калдым. Менин жардамчым, эң жакын кеңешчим Арнабек уулу Азамат деген жакшы жигитибиз бар. Ошо келип айтып калды, ага ушундай уран маселеси бар экен деп. Жана мен ошо 5 мүнөттүк сөз болду, бирок ошо сөздө мен айттым. Бул уранды аягына чейин биз каршы чыгабыз жана жапканга аракет кылабыз дедик. Анан ошонун башынан баштап эң башкы ушул уран маселесин көтөрүп чыккандын эң башында турган бирден бир себепчилерден бизбиз да. Эми сиз ушул уран маселеси боюнча өкмөттүн позициясына нааразы экениңизди айттыңыз. Эмнесине нааразы болуп атасыз? Кайсыл жагынан? Анткени деген бул уран маселеси көтөрүлүп чыкканда жаныбызда 500 бала чогулдук. Анан жергиликтүү балыкчынын тургундары баары келип мамилени айтып беришти. Анан мен айттым, келе биринчи ушу кашык балта көтөрүп эле чыгып митингдебестен биз кат аркылуу мамлекеттин үч бийлигине тең кайрылып көрөлүк дедик. Кат жаздык, президенттин аппаратына кайрылдык, өкмөттүн башчысына жана жогорку кеңештин төрагасына кайрылдык. Ошо кайрылуубузда ушунчалык кейиштүү нерсе бул. Өкмөт дагы, президент дагы, жогорку кеңеш да бизге кайдыгер карап койду. Анткени катта толук мазмунун жеткизип бердик да, элде ушундай чара болуп атат. Экинчиден, жергиликтүү эл, мисалы үчүн Алмаз Мамбетов деген ошо кезде мэр болгон. Биз ага келип айтсак ал күлүп койду шылдыңдап. Анткени муга чейин Апас Жумагуловдун да тиешеси бар да ушу уран ачылышынын негизинечи. Анан биз айттык, ага да айттык. Жанагыдай ведомственный комиссия келип атканда ысык көлүнө эле губернатор келип катышкан жок да. Элестетип көрүңүз, замын кее берет, тигинисин жей берет. Анан биз өтө нааразы болдук. Анан баарына мен жогорку кеңеште ушул иш башталганда 80% депутаттарга жолугуп айттым. Эң аягында ушу төраганын өзүнө келип айттым. Жума намаздан Ак үйдөн жолугуп айтканда ошо колун шилтеп койду дагы, азыр кел деп кой, ошо боюнча барган сайын кабыл алган жок да биздичи. Анан ушул иш ушунча 25-апрелге чейин көтөрүлүп кетип, эмне үчүн өкмөт жактан чара колдонгон эчтеке эмес бизге көрсөтө алган жок да өкмөт. Силер мындай кылдыңар, кимдин кемчилиги, кимдин жакшы жагын көрсөтүп берген жок. Ошон үчүн биз өтө нааразыбыз азыркы кадр саясатынан. Ошол депутаттардын ушул уран боюнча мыйзам долбоор жазып алып 3-окуудан өткөнүн билесиз. Ошол боюнча толук түрдө кабарыңыз бар да. Эмне айтасыз бул боюнча?
28 январда биз Акпресске маалымат бердик. Анан жогорку кеңешке кирип баратып, эшигинин алдынан Азамат Арапбаев деген депутат бар го. Ошого биринчи жолугуп калдым. Анан ал кишиге ушинтип айтып берсем, ал да колун шилтеп койду да. Көп кишилерге жолугуп атам. Азыр жолукканда алар мага минтип айтып атышат да. Уранды мен мына ак жолтой мен жаптырдым депчи. Өтө кейиштүү. А биз башында чыкканда булардын баары тең тилдерин кысып тынч отурган да. Ошон үчүн ушул жерге дагы мисалы үчүн эл өкүлдөрү ошону эмнеге келтирип айтып атам? Канча эжеке анткени аларды моратория кылып киргизелик деп жанар иним чыгып атса, алар наоборот уруксат беришти да. Мен ошо ойлойт элем, ушул уруксат бергендерди кандай биздин кийиктерди атып сүрөткө түшкөндөй, булардын да коллаждарын чыгарып ушинтип за дегендердин эмесин чыгарса да болгондой да. Анткени деген жердин түбүндө тиги миңдеген километр, миңдеген жылдардын астында жаткан генибизди чукуп чыкканга да уруксат берет. Эң бийик Улуу тоодой Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар го, улуу жазуучубуздун. Тоолордон бийик тоолор турат депчи. Ошо бийиктикте турган аркар кулжаларыбыз дагы ат турат. Мисалы үчүн Иса Өмүркуловго түз ушундай кайрылат элем да. Иса Өмүркуловдун турист келбей калат дейт. Бул жалган. Туристтер азыр деген жаратылышка аяр мамиле кылыш үчүн фото охотник деп коет. Көрүп суктанып эле кеткенге туристтерди тартсак болот. Азыр эле мен жолдон келатып ушул сиз айткан маселе боюнча акыркы жогорку кеңештин Кыргызстандагы жаныбарлардын айрым түрлөрүн атууга мораторий боюнча сүйлөштүм эле. Ал депутат айтып атат, мораторийдин өзү эң башында туруп эмес жазылган деп. Балким коомчулук, сиз, биз, жалпы жарандар биз ошол мораторийдин түпкү маанисин түшүнбөй жаткандырбыз. Жанар Акаев же болбосо кайсы бир каршы чыгып аткан депутаттар балким популисттик кылып аткандыр. Мисалы сиз окудуңузбу ошол мыйзамды? Мисалы мен окуй элекмин. Мен да окуй элекмин, жалган айтпайм. Бирок сиздин сурооңуздун жана түп тамыры тартып айтып атканыңызга мен да макулмун. Балким ошо биздин азыркы депутаттарыбыздын илим деңгээли жетишпегендиктен, балким ушу каршы чыгып аткандары толук окубагандыктан бир нерсе бар. Бирок биздин каада салт ата бабабыз жайлоодон жаздоого, жаздоодон кыштоого көчүп жашаган бирден бир себеби ошо кайсы жерде жашап туруп 3 айдан көчкөн ошо жер эс алсын деген маани, бир маанисин айтып атам да, көчүү болгон. Ошондой эле кожо жашта мисалы үчүн кайберендерди Суречкин атат го. Ошол эле Чыңгыз Айтматовдун күнөө киносунда бизге чагылдырып келечектеги жашоону эле айтып берет. Ошо кино эле кайрылып келип атат да. Ошондуктан сөп саны кайра чыгышсын, иликтешсин. Мен толук эле запрет толук дегенден да алысмын эжеке. Бирок негизги максаты коргогон алда качтай өйдөрөөк болотпу дейм да. Анткени азыр деген жаныбарлар гумандуу мамиле кылуу бул деген өтө биздин ата бабаларыбыздын терең тамырында жаткан иш да. Бизде негизи Кыргызстандын элинин эң биринчи байлыгы албетте жер. Ошондуктан ушул уран маселеси боюнча сиздин позицияңызга албетте биз ыраазыбыз. Анан кийин ушул сөзүңүздүн башында учкай айтып кеттиңиз, жергиликтүү бийликке мен нааразымын деп. Жергиликтүү бийликке сиздин нааразы боло турган жагдайыңыз кайсы эле? Эң биринчи эле жагдайым ушу уран маселесинде жергиликтүү бийликке биз кайрылганда бизге жана азыр бүт эле ушул кең казган жерде элге түшүндүрөбүз деп атпайбы? Мен ошого биринчи каршы чыктым да. Элге түшүндүргөндө эл эмне биринчи класс беле же сабатсыз беле? Элге тааныштыралык десеңер, ошо оңураак дедим да. Ошо тааныштырууда мындай болду да. Мисалы үчүн Гаостон келди, өкмөттөн келди, Боронов, дагы бүт мамлекеттин кайсы тармагында болсо экотехинспекциядан келди. Ошолор келип, анан Евразиянын өкүлү келди. Бир эле аял келди, орус аял экен. Анан келип биздин өкмөт Евразияга адвокат болуп аткан өтө нааразычылык болду да. Мага мисалы үчүн келип түшүндүргөндө Евразиянын компаниясынын транспортировка, уранды транспортировка келген Кызыломполдон Горнорудный Карабалтинск комбинаткачы ошо адис келип айтса, мен угат элем да. Ак жолто жана балыкчылык тургунда мен ушу жолду алып, уранды алып барып, ушу бир местеден бир местеге которгондо ушундай техника безопасности карайм десе, мен ынанат элем да. Экинчи ким касса инженер ошо айтса, ак жол биз уранды алып туруп, тори менен уран циркони бир болот, биз аны сууга чайкайбыз. Анан чаң чыкпайт, чаң көтөрүлбөйт. Мен ушундай кылам. Үстүнкү директор айтса, мен ушунун баарын көзөмөл кылам. Жана биздин жаратылышка, элибизге коопсуздугу мен жооп берем десе, биз ынанат элек да. Алар тескери кылышты да.
Боронов келип Юразияны коргойт, замгубернатор келип Юразияны коргойт, балыкчынын мэри Юразияны коргойт. Жанагы Көкмойнок айыл өкмөтүнүн дагы башчысы бар экен, аял киши Майрам. Ал да Юразияны коргойт да. Анан ошондон чырса дагы ошондон башталып чыкты да. Мен сизге дагы ушу элге билинбейт экен, бирок саясий иште аралашып жүргөндө 25 март күнү биздин жигиттер ошо жана балыкчылыктагы айрым дагы ошо уранга чыккан уул кыздарга ыраазычылык билдирем, бирок жөө жүрүш кылып акция кылбады. Ошо күндөгү биздин мээга толугу менен Кыргызстан боюнча топтолгон 1000 машина даяр турган канча эмечи. Эсли Акжол байке сиз айтсаңыз, биз чыгабыз да Бишкекке жүрөбүз депчи. Анан Боронов менен сүйлөшүп машинасында келишип болду, токтоттук, толугу менен артка алабыз деген сөз менен ошончо кишини биз басып кармап турдук да. Эсли аны биз басып кармабаганда Бишкекте чоң бир коголаңга айланып кетмек. Ошончулуктан мен жоопкерчиликти жаран катары жана бирөөнүн позициясына курал болуп калбаштын негизинде ошону биз тынчытканбыз. Сиз бүгүн биздин каналга келип атайын маек берип, ушул өкмөткө дагы, жогорку кеңешке дагы болгон нааразычылыкты айтып атасыз. Жаран катары мисалы эмдиги жылы шайлоо деп атабыз. Ошо шайлоого катышайын деген эгерде ниетиңиз болсо, сиз кандай депутат болот элеңиз? Мисалы, эгер маңдайыңызга Кудай таала жазып өтүп калган болсоңуз. Алла ыраазы болсун. Биз да ошо 2003-төн бери ошо намазда катардагы намаз окуган инсанбыз. Анан ар бир адамдын айткан сөзү жаныбызда тегеректеп турган периштелер амин дейт. Ошо сиздин айткан сөзүңүз кабыл болуп кетсин эчеке. Аябай мага да дем бердиңиз. Биз Кудай насип кылып ушу жогорку кеңешке аттанганга мен азыр даярмын жана даярданып жатабыз. Биздин электорат, өзүбүздүн кичинекей электоратыбыз бар. Ушу иштерге колдоп, Акжол байке депутат болгонго биз салымыбыз, Акжол иним депутат болгонго биз салымыбызды кошобуз деп, Ысык көл менен Тоң район өзүбүздүн түйүбүз Тоң, туулуп өскөн жерибиз Балыкчы. Көп инсандар колдоп атат, колдообуз бар. Анан азыркы биз ушул убакта Балыкчы Акжол ынтымагы аракет кылып аткан жакында эле бир жакшы жигиттер менен тааныштык. 20 платформа деген. Аякта ушу бир убакта Тилек Токтогазиев министр сельское хозяйство болом дебеди. Ошо жигит бар экен, дагы көптөгөн жигиттер бар экен. Ошолорго барып мен бириктим. Кудай буйрса биз ошого аттанып атабыз. Биз келсек ошо кыска эле эмелерин айтайынчы. Биз келсек кандай эле Кыргызстанда бая союз чачырагандан кийин жер үлүшкө бөлбөдү. Ошондой эле ар бир алтынды, көмүргенин айтор Кыргызстанда эмне чыкса, ошолорду 1% мамлекетке түшсүн, бирок 1% да элдин, ар бир сиздин, менин жалпы элге үлүш катары бөлүп бергенге ошо мыйзамдарды иштеп чыкканга аракет кылабыз. Жана дагы биздин каада салтка зыян тийбеген мыйзамдарды иштеп чыкканга аракет кылабыз. Анан албетте, мына жакында эле интернет айдыңдарында жүрөт, Германиянын өзүлөрүнүн жогорку кеңешинин бир депутаты кайрылды. Үй бүлөлүк баалуулуктарыңарды сактагылачы депчи. Биз бирден бир үй бүлөлүк баалуулуктарды сактаганга да аракет кылабыз. Анан жана дагы биздин башыбызда келаткан жаратылышка аяр мамиле жасоо, сергек жашоого Уранга кайрыласызбы? Уранга сөзсүз кайрылам эжеке. Анткени деген келечекте Кыргызстан урановый держава болушун мен тилектешмин. Ошо чырылдап, ыйлап чыгып атканда да биз айтканбыз, ушундай урандын маселесин биз түп тамыры менен тереңдетип карап чыгабыз да. Энче уранга тиешелүү маселе 3-окуудан жогорку кеңештен каралды демек. Бул президент колдой турган маселе деген ойдомун. Демек, кандай десек дагы сиздин ушул жарандык позицияңызга биз ыраазычылык айтабыз. Ушул уранга тийиштүү маселеде кайдыгер карабай келип бергениңизге рахмат. Урматтуу замандаштар, биз сөзүбүздүн башында айтып өткөндөй, каналыбызга коомдогу бардык маселе боюнча кайдыгер болбой, элге айтам деген ою бар, жүзү бар адамдарга биз саясатчы экенине карабай, кайсы жерден келсе, эмне максат менен келсе, коомго түз чыгып айтып бергенге жардамдаш болууга даярбыз. Саламатта калыңыздар.